28 апрелден 1 майга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кол салуудан каза болгон 36 Кыргызстандын жарандарынын жакындарына деп салынып жаткан үйлөрдүн курулушу аяктап колдонууга берилди. Баткен шаарынын аймагына курулуп, өзүнчө шаарча болуп калды. Мындан улам ага чек ара жаңжалында каза болгон кичинекей Мадинанын ысымы берилди. Кыргыз элинин бардыгына ушул биздин кайгыбызды тең бөлүшкөнлүгү үчүн ыраазычылык билдиремин. Ушул кыргыз элинин боордошторума бардыгыга, ушул мигранттарга, өкмөттөргө, ушул чет мамлекеттегилер деле калбады, бардыгы биз менен кайгыбызды тең бөлүшүп колдоо көрсөттүлөр. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Каза болгон 36 маркумдун жакындары үчүн салынган үйлөрдүн бардык шарттары каралган. Ар бир үй 4 бөлмөдөн туруп, тамаркасы 6 сотуктан бөлүнгөн. Үйлөрдүн курулушун өлкөбүздөгү куруучу компаниялар өз каражатынан салып берди. Биз азыр кандай көрсөңөр баарын ошонун баарын биз жасап бердик. Ооба. Азыр ушул турушунда жолду, суу боюнча негизги суу түтүктөрүн, канализацияны ток баарын биз бердик. 36 үйдөн сырткары чек арадагы куралдуу кол салууда талкаланып өрттөлүп кеткен 140 үйдүн жүзү бүткөн. Ал эми калганы жакынкы күндөрдө бүткөрүлөт. Бүтө эле 40 үйдүн жашоочулары учурда убактылуу чатырларда күн кечирип келүүдө. Leylek районунда күйгөн үйлөр саны 100 эле, азан толук бүтүрүп тапшырдык. Az Баткен районунда кичине кечигип калды. Бул кечиккенин себеби ушу Туркия мамлекетинен келген материалдар кичине кечеңдеп келгенине байланыштуу. Азыр бүгүн эртең 5 машина калды. 5 машина келгенден кийин толук бүтөт. Азыр куроо иштери жүрүп атат. Кудай буйрса сентябрдын аягына Баткен районунда 40 үйдү дагы бүтүрүп беребиз. Белгилеп өтсөк, Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Кыргызстандан 36 адам каза болуп, жүздөгөн жеке турак жайлар, мектеп, ФАП жана башка социалдык объектилер өрттөлүп кеткен. Чек арадагы жабыркаган аймакты калыбына келтирүү үчүн ага 700 миллион сом бөлүнүп, ошондой эле калыбына келтирүүгө ички жана сырткы демөөрчүлөр тартылган. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.